Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турган темабыз кесиптер. Балдар, кесип деген сөздү түшүнөсүңөрбү? Кесип деген эмне? Кесип деген бул адамдардын иши. Статистика боюнча адамдар өмүрүнүн 1/3 бөлүгүн өзүнүн кесиби менен өткөрөт. Кесип бул адам баласына кызмат кылуу үчүн пайда болгон. Демек, баардык кесиптер пайдалуу экен, ар бир кесип ардактуу деп эсептелинет экен. Бизде ар түрдүү кесип бар, айрымдарына токтолуп көрөлү. Сатуучу бул дагы кесип болуп эсептелинет. Дарыгер булар адамдарга эмне кызмат кылат? Адамдар ооруганда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып тиешелүү жардам алышат. Куруучу, строитель бул кесиптин ээлери бизге заңгыраган үйлөрдү, имараттарды куруп беришет. Айдоочу, шофер булар адамдарды өзлөрүнүн унаасы менен тейлеп, тиешелүү жерлерге алып барып, алып кетип турушат. Кийинки кесип бул ырчы. Демек, балдар, ырчы дагы кесип болуп эсептелинет экен. Бул кесиптин ээси болуш үчүн албетте талант керек экен. Бийчи да ошондой. Андан кийинки кесип мугалим. Өсүп келаткан жаш муундарга билим, тарбия берген кесиптердин бири экен. Эми балдар, бүгүнкү кесиптер деген темага байланыштуу тапшырмаларды аткарып көрөлү. Дептериңерди алып чыккыла. Мен азыр видеодо силерге бир нече сүрөттөрдү көрсөтөм. Сүрөттөрдү карагыла да, булар кайсы кесиптер экендигин тапкыла. Мына бул комуз чертип аткан жигит кайсы кесиптин ээси жана башка кесиптердин аттарын жазабыз. Ал эми экинчи тапшырмадагы суроолорго ооз эки жооп бергиле. Сен келечекте ким болгуң келет? Ал кесип сага эмне үчүн жагат? Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.